оргут чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө энекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүне оргуан чаңды караса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Мына күндүн жылышы менен бийик тоолордогу мөңгүлөр эрип, карлар көчүп, жергебизде бир топ кырсыктар болуп, адам өмүрүн алып кеткен дагы жагдайларга күбө болуп атабыз. Мына ушундай жагдайда байыркы ата бабаларыбыздан бери келе жаткан кереметтүү кыргыз жерин канткенде сакташыбыз керек, кыргыз жерине кандай мамиле кылышыбыз керек, мына ушулар тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Бүгүн биз студиябызга саясий илимдеринин доктору Азамат Темиркулов мырзаны чакырдык. Куш келипсиз, Азамат мырза. Азамат мырзанын өзүнчө бир долбоору бар экен. Ал долбоордо ушул кыргыздын табиятын кандай сакташ керек, кыргыз экономикасына кандай болгондо бир топ салымдар кошулуп, экономикабыз өсүү менен элибиздин социалдык турмушу дагы жогорулай турган пландар бар экен. Мына ушулар тууралуу сүйлөшөлү деп отурабыз. Анда Азамат мырза, алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, жапжаш туруп кандайча илимдин доктору болуп калдыңыз, кайда окудуңуз, кайсы жердин кулунусуз, анан кийин сөзүбүздү уланталы. Рахмат. Мен 76-жылы төрөлдүм Бишкек шаарында. 93-жылы 13 мектепти бүтүп, университетке кирдим, биякта Бишкекте эле. Анан университеттен 1,5 жыл окуп, Бельгияга кеттим. Ошол жактан 8 жыл жүрдүм. Бельгиядан университетте окудум. Бул жанагы 21-чи кылымдын кадрлары деген проект негизинде бардыңыз да, долбоордун? Жок, ал башка жолдор менен барып калдым. Мен мамам дипломат болуп, Тышкы иштер министрлигинде иштеп жүргөн ал убакта. Анан ошол жака элчиликке барып калдым. Анан мамам менен барып ошол жактан университетке окуп калып калдым. Окууну бүтөйүн деп. Ошентип атып 8 жыл окудум ошол жерден. 8 жыл окутуп ошол жактан бүттүм, француз тилинде. Анан Берлинден жумуш табылып калды. Берлинге көчүп, Берлин менен Бишкектин ортосунда иштеп, ошентип 3 жыл жүрдүм. Анан 2002 жылы кайра Кыргызстанга келдим. Ошо 2002 жылдан баштап Бишкекте жашап атам. 2013 жылы Гамбургский университеттен защита алып, саясий илимдердин доктору деген титулду алдым. Илимий даражаны алдыңыз, ооба. Сабак берип жүрдүм, консультант болуп иштеп атам Кыргызстанда. Анан 2 жыл коргоо министрлигинде иштедиңизби? Жок, коргоо секретариат, коргоо Президенттин алдындагы коргоонун секретариатында иштедиңизби? Совет обороны. Ошол жерде 2 жыл иштедим. Советник государственной службы беришти. Азыр консультант болуп иштеп атам. Анан ушул сиз айткан долбоорду азыр иштеп, үстүнөн иштеп атам. Бул долбоордо мына бизде кыргыз жеринде ар кандай баалуу металлдарыбыз бар. Буюм алтын, күмүш, уран чыгат деп айтып келебиз да. Алтындын айланасында бир топ чыр-чатактар да болуп келе жатат, кум төрдө, жер үйдө дегендей. Андан тышкары дагы жүздөгөн алтын кени чыккан жерлерде ар кайсы чет мамлекеттердин өкүлдөрү келип, баягы казып, кумдарын алтын составында бар почваны алып кетип аткан учурлар дагы айтылып келет да. Ошол эле мезгилде бул жердеги кен байлык ресурстарына эч кандай тийиштик кылбай туруп эле Кыргызстанды гүлдөтсө болот деп айтып атасыз да. Ошол проектиңиз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Канткенде
мисалы үчүн жердеги кен байлыктарды казбай туруп эле биз мамлекетибизди гүлдөндүрө алабыз. Ушул боюнча айтып берсеңиз оюңузду. Рахмат. Кыргызстандын 21 кылымдагы өнүгүү модели. Биз мына 25 жыл болдук. Кайсы жол менен өнүгөбүз, ошону издеп атабыз. Кыргызстанга кандай өнүгүү модели ылайыктуу? Ушул суроого жооп бериш үчүн биз бир туруктуу факторго таянып иш кылыш керекпиз да. Баары өзгөрөт. Саясат, экономика, демография, бир эле география өзгөрбөйт да узак мөөнөттө. Ошон үчүн биз географиябызды эске алыш керекпиз. Биздин география Кыргызстан тоолуу жер дегенди билгизип атат. Бизде 93% территориябыз тоо. Сууга чыгышыбыз жок. Ошон үчүн эң негизги фактор география болуш керек да биздин өнүгүү модели. Транспорт хаб моделин карап көрөлү. Транспорт хаб модели болуш үчүн Кыргызстан өзүнүн территориясына транспорттук инфраструктура куруш керек. Транспорттук инфраструктура куруш үчүн тоолорубузду тегиздеш керекпиз же болбосо туннелдерди казыш керекпиз. Бул өтө кыйын, Кымбат өтө. Кымбат, жаныбызда момундай килтеген Казакстан турат, территориясы кеңейин, тегиз, инфраструктурасы бар. Совет өкмөттөн калган булардын 13,5 миң километр темир жолдору бар экен. Биздики болгондо 400 километр темир жолубуз бар. Казакстанда 4000 километр суу жолдору бар. Биз суу жолдору эмне экенин билбейбиз. Ошон үчүн булар менен атамдашып биз транспортный хаб, транзитный экономика кылганыбызга абдан кыйыныраак болуп калат да. Муну албетте өнүктүрүш керек, бирок бул биздин экономикага локомотив болуп бере албайт. Экинчиден индустриалдык борбор модели. Индустриальный кылым уже өтүп кетти. Анан индустрия кайсы жерде өнүгөт? Индустрия эли көп жерде өнүгөт. Сууга чыккан жолдору бар болсо ошол жерде өнүгөт. Мына карта мира по населению эли канча көп болсо ошончо карта чоң болуп көрсөтүлгөндө Кыргызстан көрүнбөй калды. Ушунча элибиз аз тети Кытай, Индиянын жанында точка болуп эле калды да. Ошон үчүн индустрияны өнүгүш абдан кыйыныраак болуп калат да биякта. Албетте өнүктүрүш керек индустрияны, бирок дагы эле ушуга таянып экономикабызды өнүктүрө албайбыз деп ойлойм. Анан ири электроэнергетика модели. Чоң кредиттерди алып, момундай ири ГЭСтерди курсак болот. Узак электролинияларды курсак болот дейт и Пакистанга чейин. Бирок бул 21 кылымда альтернативдүү электроэнергия пайда болуп атат. Солнечный батарейкаларды мына токмоктон чыгарып атат. Казакстан Курдайда шамал генераторлору турат. Ушунун баары 5 жылдан кийин ого бетер арзандайт. Пакистанда да бул бар. Ошон үчүн мынча электроэнергияны Кыргызстандан импорт кылып Пакистан эмне кылат? Ошон үчүн мен ойлойм, бул кредиттер өзүн актабай келаткан муундарга жөн эле мойнуна илинип калышы мүмкүн да. Карыз болуп эле. Карыз болуп. Эми тоо кен чарба модели, сиз айткан тоо кен чарба модели. Албетте Менделеевдин таблицасы толук бойдон бар. Ошонун баарын иштеп чыксак болот, казып, сатсак болот. Акчасын жейбиз. Акчасы ошонун менен жок болот. И бул ресурс да жок болот. Бул невозобновляемый ресурс. Бир жолу иштеп чыгабыз, ошон менен болду. Жоголот. Муну менен мөңгүлөр да жоголот. Табигат бузулат. Ошентип атып, мунун ордуна момундай килтеген кратерлер пайда болуп калат да. Муну өнүктүрбөш керек деген жерим жок, өнүктүрүш керек, бирок дагы эле бул өзүнчө бир биздин чоң тармак болуп, локомотив, экономика локомотив болуп бере албайт деп. Кыргыз экономикасын алдыга сүйрөй албайт дегиңиз келип атат, Ооба, сүйрөсө деле анда тоолорубуздун баарын бүлдүрөбүз да. Ошон үчүн экологиябызды талкалап коюшубуз мүмкүн экен да, Албетте, экономикабыз экологияны талкалайт, мөңгүлөрдү жок кылат. Ошон үчүн муну жакшылап, ойлонуп туруп, бул өзүнчө НЗ болуш керек да, неприкосновенный запас. Мисалы, бир жерде акча керек болуп калдыбы, азыр стратегический объект куруп атабыз. Кыргызстан менен түштүк менен түндүктүн ортосунда дагы бир жол курабыз деп атабыз. Ошондой стратегический объектке кайсы бир
месторожденияны иштетип акчасын ошол жака жумшап калгандарын тимеле коюш керек да. Тоолордун баарын казып чыкпаш керек. Анан кандай жол бар? Жакшы суроо, кандай жолубуз бар? Эми дагы бир модельде айтып коеюн, бул интенсивдүү айыл чарба модели. Интенсивдүү айыл чарба модели дегеним бул баягы пестицид, химикат пайдаланган айыл чарба да. Кайра эле бул биздин экономикага локомотив болуп бере албайт. Биз ушуну жакшы түшүнүш керекпиз. Анткени жердин баарыбыз тоо, тегиз жерлерибиз жетилеп пайыз Чуй менен Фергананын тегерегинде. Болгон жерибизди пестицид, химикаттарга тойгузуп атып, уже 80% жерибиз деградация болуп бүттү. Ошон үчүн жаныбызда Узбекистан менен Казакстан булардын жерлери кеңен. Биз булар менен атаандаша албайбыз. Булардын мөмөлөрү бизге караганда арзан түшөт. Ошон үчүн бул да биздин экономикабызга локомотив болуп. Бирок алардын мөмөсү арзан болгону менен даамы, сапаты жагынан биздикине жетпейт. Туура. Сиз азыр туура суроо бердиңиз. Бул локомотив болуп бере албайт экен, тиги алдыга түртө албайт экен биздин экономикасы. Анда биз эмне кылыш керекпиз деген суроо чыгып атат да. Бул суроого жооп бериш үчүн биз башка өлкөлөрдү туурабай, башка өлкөлөрдү карабай, өзүбүздүн жолубузду тандаш керекпиз да. Бул суроого жооп бериш үчүн биз өзүбүздүн артыкчылыгыбызды билиш керекпиз жана баалаш керекпиз. Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн артыкчылыгыбызды жакшы түшүнбөй атабыз. Биле албай атабыз. Биле албай атабыз. Биздин артыкчылыгыбызды пайдаланыш керекпиз. Билип, баалап пайдаланыш керекпиз. Биздин артыкчылыгыбыз эмнеде? Биринчиден бул таза айлана чөйрөнү. Экинчиден бул таза аба, таза суу, таза табигат. Биздин артыкчылыгыбыз ушул. 21-кылымда бай өлкө бул нефть, газ же кайсы бир индустрия заводдору бар өлкө эмес. 21-кылымда бай өлкө бул ушул таза табигаты бар болсо, ошол өлкө бай болот. Байлык деген ушул. Демек, бай өлкө бул Кыргызстан. 21-кылымда бай өлкө бул Кыргызстан. Чыны менен эле биздин мамлекетибизде дүйнөдөгү эң таза суу бизде да. Анан чет элден келген коноктор дагы кыргыз табиятына өтө суктанышып, бир жолу келип көргөн адам кайра жыл сайын отпуска алып келген учурларга деле күбө болуп жүрөбүз да. Анан ошол эле мезгилде бизде жанагы алтын кенин казып алууда табият талкаланып, мөңгүлөр эрип, баягы хвостохранилищалардагы уулуу заттар алтын казып алууда пайдаланылган кайра ошол жер кыртышына сиңип, кайра суулар менен кетүү коркунучу келип аткан мезгилде биз ушул өзүбүздүн татынакай табиятыбызды мындан ары дагы кандай кылып өнүктүрө алабыз, кандай кылып өндүрө алабыз, ушуну проект кылып айтып атасыз да, Ооба. Ошол боюнча эми негизги баягы сунушуңуздарды айтсаңыздар. Биз бүгүнкү күндө экономикабызды Чуй менен Фергананын тегерегинде эле өнүктүрүп атабыз. Калган жерлерибиз бош эле турат. Мына бизде статистика боюнча 4,5% токойбуз бар экен. Бирок фактически андан да 4%га жетпейт. Биз тоолорубузду малга тегелетип койгонбуз да. Малга берип койгонбуз. Ошо токойду өзүбүз кыйып атабыз. Токой азыр 4%га да жетпейт да. Эми негизи Азамат мырза жана малга тебелетип коебуз дегениңизге, бул баягы Союздун акыркы жылдарында койдун санын 10 миллионго жеткизебиз, уйдун санын дагы мынчага жеткизебиз деп айыл чарбасына кеңири көңүл бөлгөн учурда тоодогу кыртыштардын баардыгы туяк астында калып, анан чөп чыкпай, Кыргызстандагы миңдеген дары чөптөр чыккан өлкөбүз да. Анан ошол чөптөрдүн тамырларынын баары кырчылып, таман астында калганын айтып атасыз да. Ооба. Мына эми 25 жылдан бери баягы Союз тарагандагы илгерки колхоз совхоздордун малдарынын баардыгы желип кеткен да. Азыр анчалык мал жок. Табият кайра акырындап калыбына келип атат. Эми эмне кылышыбыз керек?
бүгүнкү күндө тоолорубуз үстүндө мөңгү, астында суу. Менин сунушум тоолорубузга кайра токой отургузуш керекпиз. 3000 метр деңгээлге чейин хвойныйларды, арча, ел, пихта, ошонун баарын отургузуш керекпиз. Бул зона естественного произрастания, өзүнүн родинасы ошол жерде. Азыр деле бар, бирок биз аларды көбөйтүш керекпиз. 2000 метр деңгээлге чейин орехово-плодовые, фруктовые, алма, абрикос, жаңгак, мисте, суулардын бойлоруна плантация, бат өскөн бактардын плантациясын отургузуп койсок болот. Сосна, терек, павловния. Булардын баарын кандай таасир берет? Биринчиден, туристтерди тартат. Бүгүнкү күндө туризм 4,5% биздин ВВПнын 4,5%ын ээлейт. Бирок биз оондун эксперттеринин айтымы боюнча биз өзүбүздүн 15%-ын эле болгон потенциалыбыздын 15%-ын эле иштетет экенбиз. Ушул болгон потенциалыбызды 100%га чыгарсак, анда туризм ВВПнын 30%-ын ээлеп, ВВПбыз 600 миллиард сомго өсөт экен. Бул бүгүнкү күндөгү потенциал. Могу тоолорубузга токой отургузуп койсок, анда болгон потенциалыбыз ого бетер өсөт. Эмне үчүн? Могу хвойныйлар 3000 метр деңгээлге чейин. Алар фитонцид деген элементтерди чыгарат. Фитонцид абдан ден соолукка пайдалуу нерсе. Иммунитетти көтөрөт, туберкулезду айыктырат. Ошол эле жерде сууларыбыз бар. Теплые ключи, жылы суу, радон суу, термальный источник, ошонун баары адамдын ден соолукка абдан пайдалуу нерселер да. Ошон үчүн ошол жерге инвесторлорду тартып, Япония, Кытай, араб өлкөлөрдөн туристтерди алып келип, ошол жерден курорт, санаторий, здравница, лечебница ачып, ошол жерде оздоровительный туризмди өнүктүрсөк болот да. Бизде горная медицина деген мурун абдан күчтүү болчу. Азыр деле ошону өнүктүрсөк болот да. Горная медицина деп могу туннелдин оозунда баягы жүрөк ооруларга салынган атайын бир санаторий бар эле да. Союздун убагында иштейт эле. Азыр канчалык деңгээлде иштеп атабы жокпу аны билбейт экем. Бирок чыны менен ушул жанагы ат үстүндө дарылоо, жана кыймыл аракети кечеңдеген балдарды атка мингизип дарылоо сыяктуу байыкмалар дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө колдонулат. Ал эми биздин жанагындай табиятыбызга келип, ошол тоолордо ат минип, ошол хвойный баягы дарактар иштеп чыккан фитоцидтер менен дем алганда, адамдын суулардан ичип, ошол адам денин чыңдаган учурда, демек бул Кыргызстан үчүн өтө баягы киреше алып келе турган тармак болот экен да туризм, Албетте. Эми ал үчүн биз ошол дүйнө жүзүнө Кыргызстандын кереметтерин баягы тааныштырып, даңазалашыбыз да керек. Анан экинчи жагынан биздеги мынау саясий стабилдүүлүк эмес, нестабильное состояние деп айтат го. Бизде ар бир 5 жыл же 7 жыл сайын революция болуп атат, элдер толкундоолор болуп атат. Мына ушундай жагдайлар бир жагынан туристтерди дагы кооптуу мамлекет катары келгенге бөгөт болуп атса, экинчи жагынан инвесторлордун дагы келишине кедерги болуп аткан жагдай түзүлүп атат да. Аны ушундай учурда биз кандай кылышыбыз керек? Анан муну сиз айткан жанагы хвойныйларды, андан кийин берки тез өскөн дарактарды түрлөрүн өстүрүүнү мамлекеттик деңгээлде колго алыш керек да, туурабы? Же ар бир адам өзү ошону түшүнүп, өзүнүн айлана чөйрөсүнө бак дарактарды отургузса жакшы болот эле да. Абдан туура айтасыз. Бул мамлекеттин деңгээлде долбоор болуш керек. Бул мамлекеттин жумушу, ошонун милдети. Бирок ошол эле мезгилде ар бир жараныбыз ушул биздин жол ушундай экен, биздин табигатыбыз керемет, биз ушундай жерде, Бейишке окшогон жерде жашайт экенбиз деп түшүнүп, өзүнүн
кандай бир территория болобу, участогы болобу, дачасы болобу, же болбосо кандай бир жерлери болобу, ошол жерге бак отургузса абдан жакшы болмок да. Өзү негизи мен илгери комсомолдо менен чогуу иштеген Болот Кенжебаев деген жолдошум бар. Анан бул жигит ушу Индияга барып, Индияда бир 3-4 жыл жүрүп, англис тилин үйрөнүп келген да. Анан ошо Индиянын токойлорун көрүп, ошол жердеги бак дарактарды көрүп, шунчалык баягы өзүнө бир демилге алып келген экен да. Анан ушу келгенден бери ушу Кыргызстанда өзү жашаган айлана чөйрөсүнө бардык жерлерге ушу бак дарактардын ар кандай түрлөрүн отургузуп келет да. Анан муну адамдар дагы таң калышып, бул эмне апенди чалыш дегендей дагы мамиле кылып келишет, бирок чынында бул жигит ушул Кыргызстанды көрктөндүрсөм экен деген баягы пикирин өзүнүн примеринде, өзүнүн үлгүсүндө элге көрсөтүп келатат көп жылдан бери. Ал эми бул ишти мынакей сиздин сунушуңуз боюнча мамлекетибиз да колго алса, жарандарыбыз дагы колго алып, ар кимибиз өзүбүздүн жашаган чөйрөбүздө бак дарактарды отургузсак, демек Кыргызстандын келечекте 15-20 жылдан кийин мындан да кооз, жакшы көркөм табияты кооз мамлекетке айланат деп үмүт кылсак болот экен да, Болот. 5-10 жыл эмес эле, мисалы могу мен айтып аткан 2000 метр деңгээлге чейин отургузган бак дарактар, бул үстүнкү болсо, оздоровительный туризм болсо, анда могу 2000 метр деңгээлге чейин алар мөмөлөрдү берет. Мөмөлөрдү берип, андан тышкары аяктан эмелер чыгат: грибы, ягоды, лечебные травы, бал. Ошонун баары экологически чистый продукция. Таза табигатта өскөн мөмөлөр да. Бүгүнкү күндө ушул органикалык айыл чарба дүйнө рыногу абдан бат өскөн рынок. Жылына 15,5% өсүп атат. Ошентип 2020 жылы 212 миллиард долларга чыгат экен. Демек бул жаңы, перспективдүү, абдан бат өсүп аткан рынок. Кыргызстандын толук бойдон мүмкүнчүлүгү бар ушундай рынокко кирип туруп өзүнүн нишасын ээлегенге. Азыр биз Японияга экспорт кылып атабыз экологически чистый продукциябызды. Араб өлкөлөргө экспорт кылып атабыз, Европа экспорт кылып атабыз. Ошондой потенциалыбыз бар да. Ушуну да пайдаланыш керекпиз. Бул деле биздин байлыгыбыз. Андан тышкары, могу бат өскөн бак дарактар, бул мындан жыгач чыгат. Жыгач бүгүнкү күндө биз курулуш материалдары чыгат дейсиз, жыгач материалдар. Туура. Бүгүнкү күндө биз 151 миллион долларга жыгач импорт кылабыз. Ушундай Россиядан сатып алабыз, Россиядан сатып алабыз. Ушундай модель кылсак, анда өзүбүздүн жыгачыбыз пайда болот. Биз муну бир жактан сатып алып келбей, сатсак болмок. Туркменистан же башка кошуна өлкөлөрүбүздө деле токой жок. Мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда андай экономикалык тармак жок. Бул производство жыгач, строительный материал, мебель, музыкальный инструменттер, оюнчук, картон, кагаз. Ошентип атып үйлөргө чейин курса болот да жыгач менен. Ошентип атып бул өзүнчө бир чоң экономикалык тармак. Мен ойлойм ушундай модель экономикалык көйгөйлөрдүн көбүнчөсүн чечип, локомотив, биздин экономикага локомотив болуп бере алат да. Анын артынан мультипликативный эффект менен башка экономикалык тармактар да өнүгөт. Жолдор пайда болот, кичи электрогестер пайда болот, легкая промышленность өнүгөт, сувенирлерди жасап туристтерге сатсак болот да. Ошентип атып мен ойлойм экономикалык көйгөйлөрдүн көбүнчөсүн чечсек болот да ушундай модель менен. Демек биздеги бүгүнкү күндө болуп аткан экономикалык иш баягы орундарын жок кылбастан, аларды
ушул темпте балким дагы өсүш жагына алып кетүү менен катар жана жаратылыш чөйрөбүздү көрктөндүрүү, бактарактарды тигүү аркылуу биз чет элдик туристтерди Кыргызстанга көбүрөөк тартып, анан алар келгенден кийин албетте жатаканалар болуш керек, мейманканалар болуш керек, тамак аш индустриясы Кудайга шүгүр акыркы кезде жакшы эле болуп калды. Мынагу Кытайды кыргыздар көп келишет да, көбүнчө ушу Кыргызстанды көргүлөрү келишет. Анан жыл сайын ушул келгенде ошолор айтышат да, биринчи жолу келгенде тамак ичерге жер таппай, тамак иче турган жай таппайт элек дейт да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул жак аябай өнүгүптүр деп ырасчылыктарын билгизип кеткен учурлар бар. Ошондой эле Европаданбы, Япониядан, Австралиядан, башка континенттерден дагы келген туристтер үчүн ыңгайлуу баягы социалдык жагдайлар, ошол эле дааратканалар, таза баягы бардык гигиеналык шартка жооп бере тургандай жагдайларды түзсөк, анда туристтер агылып келет деген ишеним болот да. Бирок тилекке каршы биздин ошол эле жанагы 2000 метрден бийик хвойный ийне жалбырактуу токойлорубуз бар жер бизде Аларчанын баш жагында бар, Чүйдө, же болбосо Кегети капчыгайында, Ак суу капчыгайында, Чүй өрөөнүндө да. Ал эми Ысык көлдө болсо Жетөгүз өрөөнүндө ушундай жагдайлар бар. Калган Таласта Бешташта бар дегендей, түштүктө Арсланбапта жаңгак токой бар да. Анан башка тоолорубузда жылаңач эле таш болуп атат да. Анан жана өзгөндөгү Алайдагы жер көчкүлөрдү алып карай турган болсок, ушул почвада баягы өсүмдүктөр өспөгөндөн кийин, дарактар өспөгөндөн кийин кар көбүрөөк жааганда ал сиңип, анан почва бош болуп калат экен дагы. Кыртыш бош болгондон кийин кичине эле бир эме болгондо жер силкинсе, анда ошол кыртыш ылдый көчүп кетет экен да. Анан ушул жагынан алганда мынагу 70-80 жылдары өткөн кылымдын Советтер Союзунун убагында дагы чыгаан мамлекеттик ишмерлер тарабынан мынагу Чүйдө да, Чүй боорунда, Жалал Абад областында жанагы фисташканы отургузуу колго алынган эле да. Эми ошол жерлерде жер көчпөйт. Себеби бул фисташканын касиети, мунун тамыры 70-80 метрге чейин кетет экен дагы, кыртышты армировать этет экен да. Анан ушул сыяктуу иш-чараларды биз колго ала турган болсок, келечекте ошол жер көчөт деген, көчүшү ыктымал деген жерлерде дагы эгер ушуларды отургузсак, демек булардын дагы алдын алган болот элек деп ойлойм да. Ушул боюнча эми мамлекеттик ишкана түзүш керекпи, же болбосо кандайдыр бир өкмөт тарабынан атайын токтомдор кабыл алыныш керекпи? Ушул жагын ойлондуңуздарбы? Сиз абдан туура айтып атасыз. Ушундай модель ал жалаң эле экономикалык көйгөйлөрдү чечпей, биздин экологиялык көйгөйлөрдү да чечмек да. Анткени азыр ушул кырсыктын баары эмнеден болуп атат? Ал себеби биз өзүбүздүн байлыгыбызды баалабай атабыз. Сиз айткандай өзүбүздүн байлыгыбызды баалап, ушундай тоолорубузга бак отургузсак, анда көчкүлөр да жок болмок. Сел, оопал азыр көбөйүп кетти бизде. Ошонун баарын алдын алат да ушундай бактарактар, ушундай жашыл модель. Табигатты жакшыртат. Анан жаныбарларды да көбөйтөт. Биз бүгүнкү күндө барсты кантип сактап калабыз деп, илбирсти кантип сактап калабыз деп жолдорун издеп атабыз. Илбирс эмне үчүн жок болуп баратат? Анткени анын тамагы жок, жаныбарлар жок болуп баратат. Жаныбарлар жок болуп баратат себеби токой жок. Ошондо биз токой көбөйтсөк, бактарактарды көбөйтсөк, анда жаныбарлар көбөйөт. Барсты сактап калабыз. Ошентип атып бул модель көйгөйлөрдүн көбүнчөсүн чечет да. Анан дагы бир нерсе,
бизде азыр мөңгүлөр эрип баратат. Мына картада бул биздин Национальная академия наукнун картасы, Илимдер академиясынын картасы. Илимдин академиясынын картасы кызыл менен белгиленген бул ушул кылымда жок болуп кете турган мөңгүлөр. 80% мөңгүлөр жок болуп кетет да. Ыктымал деш керек да эми. Ыктымал. Кудай сактасын. Андан Кудай сактасын, себеби Кыргызстандын негизги байлыгы бул суу ресурстары болуп атпайбы? Суунун негизи болсо бул мөңгүлөрүбүз да. Мөңгүлөрүбүз. Анан өзү негизи мөңгүнүн суусун кыргыздар байыркы замандан бери эле бул өтө касиети күчтүү, адамдын ден соолугуна оң таасирин бере турган тирүү суу катары, жандуу суу катары кабыл алып келгенбиз да. Чыны менен эле ошондой да. Анан кыргыздарда сууну ак суу, кара суу деп айтылган. Бизде жанагы жер аттарындагы топонимдер ак суу, кара суу деген жерлер көп болуп атпайбы? Кыргызстандын бардык чөлкөмүнө барсаңыз, бардык областтарда ак суу деген да жер бар, кара суу деген да жер бар. Мунун негизги маңызы мында экен да. Саздак жерлерден чыккан булактардан агып келип кошулган сууну кара суу деп айтат экен да. Ал эми мөңгүдөн эрип анан келген сууну ак суу деп айтат экен да. Анан биздин мына тоо капчыгайларыбызда Аларча капчыгайында болобу, Ак суу капчыгайында болобу, деги эле Кыргыздын капчыгайларында апапак болуп таштан ташка урунуп аткан сууларыбыз бар да. Анан араб досторубуз келгенде алып чыгып көрсөң ыйлашат. Ой, бул жаннат силерде турбайбы? Сүт агып атат деген мынакей депчи. Чыны менен эле биз өзүбүз ушул өзүбүздүн баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендей өзүбүздүн ушул кен байлыгыбызга, жаратылыш байлыгыбызга анчалык баа бере албайбызбы деген ой кетет да. Кыргызды мен көргөн жокмун, мына жерде суу сонун экен, ушунун агып атканы сонун экен дегенчи. Анан ушундай жагдайдан алганда жанагы сууну бөтөлкөгө куюп, ошол эле араб мамлекеттерине чыгаруу жагы дагы бул экономикага кошулган салым болот эле деп ойлойм да. Албетте, албетте. Мен мына 8 жыл Европада жүрүп келдим. Аякта кран ачсаң суу мындай Ичкенге болбойт. Ичкенге болбойт, ичкенге болбойт. Техникалык суу да. Техникалык суу. Биздики болсо кранды ачсаң эле баягы таптаза эле суу. Ичсең иче бересиң, сопсоң суу, булактын суусундай болгон. Анан суу деген бул өмүр булагы да. Демек өмүрдүн булагы Кыргызстанда. Борбор Азиянын өмүр булагы Кыргызстан менен Тажикстанда. Биз ушуну сакташ керекпиз. Кудай сактасын мөңгүлөр жок болуп кетсе, анда экономика, саясат, башка нерселерди ойлобой калабыз. Чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз мөңгүлөрдү сакташ керекпиз. Мөңгүлөрдү кантип сактаса болот? Бул токой отурулса, бактарактар көбөйсө, анда алар температураны төмөндөтөт. Атмосферный влажностьты көтөрөт. Ошентип атып мөңгүлөрдү сактап калат да. Өзү негизи жанагы мындай турмушта билебиз да. Эгер огородуңда алма багың болсо, анан кар кечирээк эрийт да, себеби көлөкө болуп, анан күндүн түш нурларынын түш тийиши жолтоо болот экен дагы, кар кеч эрийт экен да, анан акырындык менен сиңет экен да. Ал эми ачык жерде болсо күндүн нуру тийгенде кар ширле эрип кетет экен дагы, почва дагы ылдам ысый баштайт да. Ушул жагынан алганда дагы эгерде биз тоолорубузга жанагындай бактарактарды тиксек, демек карлардын бул биринчиден бактын тамыры жердин кыртышын кармайт экен, армировать этип, экинчиден ошол эле түшкөн карды дагы кайра мөңгүлөрдүн запасын көбөйтүүгө, азайтууга эмес, көбөйтүүгө өбөлгө түзүлөт экен да. Ооба, албетте. Анан дагы бир нерсе. Ошондой модель экономикалык көйгөйлөрдү чечип, экологиялык көйгөйлөрдү чечип, социальный көйгөйлөрдү чечет. Себеби бизде азыр канча жарандарыбыз тоолордон көчүп келип атат. Чоң шаарларга, Бишкек, Ош, же болбосо Россия, Казакстанда жүрүшөт жумуш издеп.
биз аларга өз жеринде, өз туулган өскөн жеринде жумуш таап берсек болот да, ушундай модель камсыздансак болот. Туризм, органикалык айыл чарба мөмөлөрүн, анан жыгач иштетүү өнөр жай, бул таза жумуш. Ушундай таза жумуш түзүп берсек болот да. Алардын баары башка жерлерде жумуш издебей, өзүнүн туулган жерине иштеп калышы мүмкүн да, ушундай модель менен. Ошол Москвадан же болбосо Казакстандан тапкан акчаны үй бүлөсүн багыш үчүн Кыргызстандын өзүнөн эле тапса болуп калат да. Ошондой иш орундарын ачсак, чыны менен мына бак таракты өстүрүп, эми албетте убакыт керек болот. Бүгүн тиккен терек эртең эле чоңоюп калбайт. Ал жок эле дегенде бир 5-6 жыл керек да. Ал эми хвойныйлар болсо, булар кылымда өскөн бактарда 30-40 жылда чоңоет. Чынында биз ошону ар бир дарактын канча кыйынчылык менен өсүп атканын билбей эле көпчүлүк учурда балтаны алып барып эле кыркып келет да. Өзгөчө муну жаңы жылдын алдында карасаңыз, балатыларды үйгө бир 2 сааттык же 1 күндүк, 1-2 күндүк кубаныч үчүн балатыларды кыркып келип, анан жаңы жыл өткөндөн кийин карасаң, ал бир таштанды да калат же отун болуп калат да. Ушуну көргөндө дагы биз ушундай өзүбүздүн жаратылышыбызга кандайдыр бир кайдыгер мамиле кылганыбыз байкалат да. Ал эми өстүрүш албетте өтө оор. Бул Куранда дагы айтылганда, ар бир адамдын негизги парыздарынын бири катары бул балалуу болуш, баланы тарбиялаш, анан бак отургузуш, там салыш деп. Анан бул бак отургузуштагы ал бир эле түп бакты отургузуп койбой, тегерегиңдеги бакчаңда гүлдөтсөң, шаарыңды гүлдөтсөң, анан мекениңди гүлдөткөнгө салым кошкон болот элең да. Мына ушул жагы дагы чыны менен шариятта дагы биздин турмушубузда дагы пайдап келе турган жагдай деп айтсак болот. Мына сиздердин ушул проектиңиз чыны менен Кыргызстанга, эгерде биз бул проектти иштете турган болсок, мамлекеттик органдар, өкмөт ушул проектке көңүл буруп, анан атайын жанагындай бак дарактардын көчөтүн өстүргөн жарандарыбызды колдоп, ошолорго анча көп болбосо дагы анча мынча баягы моралдык дагы, материалдык дагы жардамдарды берип, ошол өстүргөн көчөтүн өкмөт сатып алып туруп, анан кийин элге муну берги отургузгула деп айыл өкмөттөрүнө, райондордун жетекчилерине тапшырма берилсе, чыны менен бул келечекте Кыргызстандын экономикасы жактан дагы бардык жагынан өнүгүүсүнө шарт түзө турган проект экен да. Бул проектти иштеп чыгуу ою кандай болуп келди сизге? Анан мунун ушул проекттин канчалык деңгээлде эффект бере алат деп ойлойсуз? Ушул маселелерге токтолсоңуз. Сиздин сурооңузга жооп бердим мурда мен кошуп кетет элем сөздөрүңүзгө. Абдан туура айттыңыз. Куранда да ушинтип жазылган. Биздин жарандарыбыз ушундай экономика менен алек болсо, анда аң сезими да оңолот. Аң сезими да өсөт. Бул абдан благородный жумуш да. Ошентип атып бак дарактарды отургузуп, өстүрүп жүрсө, анда адам да өзгөрөт да. Вот ошо сиз айткан сөздөргө кошумча. Анан сурооңузга мындай деп жооп берет элем. Бул идея кантип келди? Мен специализациям безопасность, Коопсуздук маселеси. Коопсуздук. Мен өзүм Совет обороныда, Кыргызстандын Совет обороныда 2 жыл иштедим. Коопсуздук кеңешинде 2 жыл иштеп, ушул биздин регионубузда, Борбор Азияда эмне кылыш керек? Ушундай кандай бир чыр-чатак чыгып кетпеш үчүн эмне кылыш керекпиз деп аябай ойлондум да. Ойлонуп атып ушундай ойго келдим. Чыр-чатактын баарын себеби бул ресурс. Бул табигаттын ресурстары. Биринчиден суу, жер,
жемиштер. Анан ушул ресурстар жок болсо, анда чыр-чатак болуп кетиши мүмкүн да. Чыр-чатакты алдын алуу, ушундай ресурстарды көбөйтүш керекпиз. Сууну көбөйтүш керекпиз, мөңгүлөрдү сакташ керекпиз, токойду көбөйтүш керекпиз. Ушундай жол менен барсак, анда буюрса стабилдүү, эч кандай чыр-чатак болбойт деп ишенем. Ушул көйгөйдү ойлоп атып, ушундай модельге келдим да, ойлорум. Анан эми бул узак мөөнөттүү долбоор. Муну биринчиден бир илим топ адистер Кыргызстанды кыдырып, территорияларын изилдеп, кайсы жерде эмне өсөт, кайсы жерге эмне өстүрүш керек, ошонун баарын тактап алып, бир карта түзүш керек да. Анан ошол карта менен уже жумуштарды баштаса болот да. Бул өлкө деңгээлинде. А так жеке менчик болсо, анда жарандар каалагандай эле отурса боло берет. Анан Азамат мырза, мынакей сиз коопсуздук кеңешинде иштедим деп атпайсызбы? Анан ушул проектиңизди ошол коопсуздук кеңешине сунуштап көрдүңүзбү? Коопсуздук кеңештен кеткениме 1 жыл болуп калды. Бул проект как раз ошо кеткенден кийин чыкты. Бирок азыр деле барып ошо сунуштасаңыз болот да. Сунуштадым. Так, кандай кабыл алышты? Жакшы эле кабыл алышты. Президенттин аппаратына чейин жеттим. Аякка да көргөзүп, колдоду. Мени азыр эми национальный стратегия устойчивого развития 2040-жылга чейин экспертный топ түзүп, мен ошо топтун мүчөсү кылып коюшту. Буюрса ушул долбоор Унсурга кирет. Эми негизи мындай да, бул долбоор деген жакшы нерсе. Бирок ал долбоорду ишке ашырыш үчүн жанагы өзүңүз айткандай локомотив керек да. Аны ошол дайыма сүйрөп, дайыма ошол долбоорду биздин мамлекеттик деңгээлде алганда өкмөт башчысынын дагы, президенттин дагы жумуштары көп да. Анан ошол көп жумуштун ичинде бул долбоор унутулуп калат да. Ошол унутулбаш үчүн муну дайыма эске салып, дайыма ошону баягы чагылдырып келиш керек да. Анан бакты тигиш мезгилдери бар да. Муну жыл бою эле тиге берсең болбойт. Аны эрте жазда же болбосо кеч күздө тигиш керек да. Ошол тигилген бак жакшы орун очок алып калыш үчүн мына биз 2010-жылы Алтайга барганбыз. Анан Алтайдагы кыдыр токойлорун, кедровый леса деп орустар айтышат, бирок кыдыр дарактарын көрүп, анан ушунчалык суктандык да. Эми бул дарак өзү 3000 жылга чейин өсөт экен. Өлбөйт экен, 3000 жыл жашайт экен. Бирок 3000 жылда ошол бир 60 метрге чейин эле өсөт экен да. Бирок мунун пайдасы ушунчалык көп экен. Анан ушул даракты Кыргызстанда жок да, анан өстүрсөк деп анан ошол алтайлык достор менен макулдашып, сүйлөшүп, анан анча-мунча каржысын чечип, анан ошо бир 100 түп кыдыр дарагын Кыргызстанга алып келдик да. Алып келип, анан кийин 7 областтын, 7 дубандын бардык жерине тиктик. Биз мына өзүбүздүн студиябызга дагы 5 түп кыдыр дарагын тиккенбиз. Манас Ордого, Таластагы Манас Ордого, Манас Айылына, Айкөл Ордо деп тиги Дасмиянын эмесине, Ата Бейитке, Ак үйдүн капталына ошол 5-тен 6-дан 7-ден ошо тиктик да. Анан көбү өстү, өндү. Биз буну февраль айында алып келдик. Февраль айында, январь-февраль суук кезде ушул кыртышы менен кошо кастырдык да. Анан алып келип, ушу март айынан баштап, февралдын аягы, марттан баштап тиге баштаганбыз. Жакшы каралган жерлери өнүп кетти. Ал эми каралбай, убагында суу куюлбай калган жерлерде же күнгө түс тийген, күн ачуу тийген дарактар курап калды да. Анан эми ушунун питомнигин жасагандагы бүгүнкү күндө замандаштар бар, ошол жанагы мунун жаңгагын алып келип, мөмөсүн
анан отургузуп питомник кылып ошо Кыргызстанга жайылсак деген дагы биздин бир тилегибиз бар да. Ал эми ошол эле мезгилде мына 2012 жылы Москвада Айкөл Манас атабыздын эстелиги ачылды Ленинградский шосседе. Анан ошондо биз мына Волоколамскийдеги жана Москваны коргоодогу Кыргыздын көптөгөн кырандары курман болгон, Панфилов дивизиясы курман болгон жерде 28 баатырдын эстелиги бар. Мына ошол жерге дагы Тянь-Шань карагайларынан 28 көчөттү алып барып отургузганбыз да. Бул эми мындай алганда элдердин достугун бириктирүү боюнча саясий акция болсо, ал эми жанагындай көбөйтүп тиктирүү, көбөйтүү бул граждандык акция десек болот да. Анан эми мына ушу сиздин проектиңиз боюнча сүйлөшкөндөн кийин мен ошо биздин кыргызстандыктарга, замандаштарыбызга, мекендештерибизге кайрылар элем да. Кандай гана дарак болбосун айлана чөйрөбүзгө тигип көрктөндүрөлү, көктөндүрөлү. Мына ошондо биздин мамлекетибиз баягы бир аз да болсо кулпуруп, ошол мамлекетибиздин кулпурганына ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды, кошконубузду мындай туюп, анан ошого сыймыктанып жашайлы. Кыргыз жери кооз болсо, Кыргызстанга келген чет элдик баягы туристтер дейбизби, саякатчылар дейбизби, ошолор келип өздөрүнүн баягы чогулткан каржыларын Кыргызстанга чын жүрөгүнөн таштап кеткенге даяр болушар беле да. Ал деген биздин мамлекетибиздин, элибиздин экономикасы өсөт эле. Эми Азамат мырза, сизге терең ыраазычылык билдирем. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү коногубуз Азамат Темиркулов мырза болду. Азамат мырза саясий илимдердин доктору, мамлекеттик кеңешчи, 3-чү даражадагы мамлекеттик кеңешчи. Ошондой эле бүгүнкү күндө Кыргызстанды 2040 жылга чейин стратегиялык өнүктүрүү кеңешинин дагы мүчөсү. Сизге терең ыраазычылык. Ушул проектиңиз биздин президентибиз тарабынан дагы, өкмөт тарабынан, жалпы кыргыз жарандары тарабынан кабыл алынып, анан Кыргызстанды көрктөндүрүүгө кошкон салым болсун деген сөздөр менен бүгүнкү берүүбүздү аягына чыгаралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.